Assalamu alaikum dostlar, катталчылар. Кандайсыздар, амансыздарбы? Ноокендин аралынан бүгүнкү чыгарыш болот. Мына ушул турган чекер урук туугандар. Азыр көпчүлүккө белгилүү болуп калды бул. Жаныш балбандын чекеринин балдары, негизиле чекер уруктар өтө мындайча айтканда азыркы тил менен айтсак хит болуп атат. Негизиле баары сатылып эле көпчүлүгү ашык. Азырдагы ушул чекер урук сатууга коюлуп атат. Бул Жамболот эним. Бул Бүргөндүдөгү Кушуп албандын Хорс деген атынын баласы. Өзү негизи Кантеринден Алмаз деген акабыздын аты болгон ал. Майлуу сууга саткан чоң пулга. Кийин майлуу суудан былтыры Кушуп албанга өткөн. Азыр Кушуп албандын колунда. Бул жак Жамболот. Азыр маалыматын алабыз. Жамболот, кандайсың? Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Бу жаныбар чекер келди колуңа? Чекер келди ака. Жакшы. Буюрса далилдери менен. Далили менен ака. Мындан бир ай болуп калды, мурун бир чыгарылыш кылдык эле экөөбүз. 20 күн болду. 20 күн, Каракулжага кетти аның. Кетти. Жакшы. Мындай бастырчы нары. Жаныш балбандын чекеринин небереси болуп калат бу. Корс баласы. Жамболот, бу кантип кимден келди бу? Бул ака ошо Кара булакка ат көргөнү барып калып, Кайнектен акада келди бул. Камтериндеги? Жок. Ошо Кара булакта Алмаз аканын кошунасы экен. Ошо Алмаз аканын туугандар олоо экен, ушундай экен. Болду. Ошолордон алдың? Ошолордон алдым экен. Менде деле ат бар, көргүлө деп калды, кирип көрүп, чекер урук деди. Далилдери менен далилдеп берди, анан кийин алдым экен. Алдың, насип кылсын. Эми буйруса, бунун ден соолугу баары жакшы да? Ден соолугу, ичип жейиши ака. Улагы деле уже дарбыз жарылган, видеолору бар. Бизге таштайм кошуп коебуз. Жакшы. Үйүрү деле бар экен. Быйыл Кунан байтал, Пышты байталга коюптур. Жаштарга жүрүп келиптир да? Жашы, өзүнүн жашы 2 асы. Эки асы. Эмиле сайыптыр. Мынакей. 2 асы болуп калыптыр туугандар. Азуусу сайылган дейт. Мына. Кабак, кашы. Мына. Кашкасын көрдүңөрбү? Мойну. Көкүрөгү. Буттары тазабы? Буттары таза да. Бу жаныбар арык эле экен. Арык. Нары бери. Эми кичине оңолду мага келип ака. Нары бери күлүктүгүн дагы көрсөтүп коем, ком. Биз болсо бул жакта байкап турабыз. Жаныбар. Булардын тарыхын айта турган болсок, көп убакыт керек. Негизиле өтө жакшы жылкылар. Ноокенде 5 күчтүү ат болсо, ошо 5 күчтүү аттын бири ушул урук болуп атат азыркы күндө. Жакшы эле өзүн көрсөтө алган убактарда. Мага өзүмдүн досторум чапкан экен, Камтеринден. Өзүң досторум? Өзүмдүн досторум бар, ошолор чапкан экен. Киришинде чыгышынан сыжаат болбо дейт алар деле. Жакшы. Эми эле сүрүштүрүп анан алдык да. Жамболот, бу бою канча чыгат? Бою мен метрде өлчөдүм, 54 чыкты ака. 52ге тартып ала берет. Ай, машалла, баракелде. Бою 1.54 чыгыптыр, 52ге тартып аласыздар. Буйруса, мына ушул ат бардык далили менен. Келе бересиздер мына Жамболоттун телефон. Далилдеп бер десе ака, апарып үйүнө. Алмаз ака менен деле Канеке менен сүйлөштүрүп бардыгын. Далилдеп бере алам. Жакшы мына. Бул жагы
Erkekçe oldu mı? Ушундай ат. Баасыны канча коебуз? Баасы ага арзан эле. Эми чекирдин нуру кымбат болуп атпайбы? Ооба. Баасын жакын 230 экен. 230. Жакына. Ичине жолуна коюп берем. Молодец. Маке достор. Алыстан келсе жакшы эле коюп берем. Мына жолуна түшүп берем деди. Буюрса, коркпостон, жүрөктөн соданы кыла бересиздер, уят кылбайт. Чекирден уругу өзү негизи бар эле курсан. Бар эле сүйүнүп, сыймыктанып багып жүрөт. Достор, ушундай ат болду. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Көздө тынччылык, аманчылык болсун. Ошол жака бир кой берчи ком. Ай, машалла. Ат кылып минем үйүргө коюп кулун алам деген баарына түшөт ушул нерсе.